Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Карызга батырган сүйүү» аттуу повестинин 6 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошентип экөө бир далайга жарп жаза сүйлөшүп отурушту. Алимдин бүгүнкү кайгысы бөксөрүп, бугу чыга түшкөнсүдө. Андыктан жакшы да уктап, эртең менен жакшылап баш жазып, Медердин машинасына илешип, шаар борборуна жетип алды да, кечке Орусияга барганда керектелчү документтерин даярдап, айылына кетчү түнкү автобуска да үлгүрдү. Айылда анын бир агасы, иниси, анан эжеси бар. Алар өздөрүнө тың, бирөөнүн көзүн карабаган немелер. Өзгөчө иниси Арген элдин малын багып жүрүп, бутуна жакшы турду. Азыр анын 300дөй кою, 100гө жакын кара малы бар. «Эй байке, эмнеге жөөсүз?» деп дээрлик кыйкырып жиберди Арген, эзели жөө баспаган байкесинин машинасыз келгенин көрүп. «Ушундай болуп калды», деген Алим иниси экөө өздөрүнчө калганда үйүнөн эч нерсе албай эркекче чыгып келе бергенин айтты эле. «Ырас кылыпсыз. Бир жолкуңузга чыдабай чемоданыңызды чогултуп койгон эмнеси? Жеңемди ушул даражага сиз жеткиргенсиз да, керек болсо. Эми кечирим сураса кайра барбаңыз. Керек болсо сизге жапжаш аял алып беребиз. Аныңды жөн эле кой. Мага Орусияга кеткенге эле жардам бер. Болду, калганын өзүм алып кетем. Андан камсанабаңыз, бейкапар эс ала бериңиз. Акча жагын өзүм жайгарам», деген инисине ыраазы болгон Алим ошол күнү эле телефонун өчүрүп, аны катып салды да айыл жашоосуна аралашып кетти. Айылда болсо күрдөөлдүү күз, той аштардын маалы эмеспи. Алгач пенделик парзы кылып, көзү өткөндөрдүн үйлөрүнө кирип Куран окуткан соң күнүгө арак, эт, сый болуп зериккен деле жок. Эстеп көрсө, баягы онду бүтүп окуйм деп шаарга кеткенден бери айылында мынчалык көпкө жүрбөптүр. Келсе жамандык же жакшылык болгондо келип, анда деле 3 күнгө араң чыдап кете берчү тура. Азыр эми шаарда күйүп жаткан иши, күтүп жаткан кишиси болбогондон кийин жай баракат жүрдү. Шаарга барганда аябай сыйын көргөн достору талашып конокко чакырып жатышты. Айылдагы болуп жаткан тойлордун ардактуу коногу да болуп жүрдү. Жараган аттарды минип, айылдыктардан кем калбай улак да тартты. Өзөн бойлоп балык уулап, инисинин күздөөсүнө барып, баягы бала кезде кой жайган жерлерди кыдырды. Ал тургай мергенчилерди ээрчип алып, 2 күнгө аңчылыкка да чыгып, коркунучтуу тоо коюнундагы сүрдүү үңкүрдүн оозуна от жагып, кайверендин таш кордо бышкан этине тоюп, мергенчилердин апыртмалуудай аңчылык аңгемелерин укту. Айтор Алимдин жарпы жазылды. Ушинтип бейкапар өмүр сүрүп, Орусиясына деле, шаарына деле барбай, инисинин малын багышып, тоодо эле жүрө бергиси келди. Бирок шаар көрүп калган киши айылдын мындай жай баракат жашоосунда канчалык жаны жай алып, эс алса да, той аштуу шам шаракат күндөрүндө шарап ичип, шаңдана шапар тепсе деле, шаарын тымызын эңсей берет экен. Өз туулган жеринде кожоюн эмес, конок катары эле болуп, тирилиги, бүт турмушу шаарда болгондон кийин аяктан канчалык көңүлү калып келсе деле, жанынын жарымын андагыларга берип салгансып, калаасына кеткиси келе баштады. Биринчиден ал кызы Мээримди сагынды. Сагынган сайын аялы Букешке жини келди. Аны менен жашаса ошол кызы үчүн гана жашаарын сезди. Андан башка экөөнүн ортосунда эч бир кызыкчылык калбаганын билди. Өткөндө Гүлнурдун ушул үй бүлө үчүн гана жашайм деп көңүл отун бастатканы эми акырындан эстен чыгып, аны белектен кызганып көргүсү, сүйлөшкүсү келе баштады. Анын үстүнө кредиттин 4-төлөмү жакындап, кантип төлөйбүз деген ой алкымда турду.
Ошентсе да кетчү күнүнө чейин чыдап, эмне болсо ошо болсун, алар дагы менин баркымды билишсинчи деп телефонун иштеткен жок. Кетээр күнү иниси сөзүнө туруп 50.000 сомду чөнтөгүнө салып берди. Бир туугандары менен коштошуп, таксиге отурары менен эле телефонун күйгүзсө, дароо билдирүү келип караса, ушул 15 күндүн ичинде 70тен көп чалуулар болуп, анын тең жарым эле Гүлнурдан экенин көрүп чоочуп кетти. Кубана да түштү. Ага дароо чалды. «Байке» деп жиберди Гүлнур. Өзүнүн коңгуроосу күтүүсүз да, кубанычтуу да болгону толкундана чыккан үнүнөн билине. «Эмне телефонуңузду өчүрүп коесуз? Сизге бирдеме болгон экен деп жүрөгүм түшүп калды. Айылда эс алып жүрбөдүмбү? Эмне болду? Жайчылыкпы?» «Жайчылык десем да болот, дебесем да болот. Сиз качан келесиз?» «Мен бара жатам. Кечинде шаарда болуп калам буюрса». «Мейли, үйгө кире кетесиз да». Кирем. Келсеңиз ошондо сүйлөшөбүз калганын». Байланыш үзүлөөрү менен тим эле бул сулуу өзүнө болгон сүйүү сезимин билдиргенсип, жүрөгүн жагымдуу кубаныч аралап өттү. Ушинтсең, менин да баркымды билсең, деп өзүнө өзү маашырлана түштү. Эми машинанын күлүгүндө бара жатпай эле, ташбаканын кашаңын минип алгансып чыдамы кетип, эртерээк жетип Гүлнурдун жанагылайчу кебин угуп сулуулугуна суктансам деп шашылды. Каалга шарт ачылганда жарк эте күлгөн Гүлнурга колундагы баштыктарын жерге кое салып кучак жайды эле. Көрсөм деп көксөп келген аял көзүн сүзүлтө жумуп өзүн карай умтулду. «Байке, тим эле чыныгы айылдык жигит болуп калыптырсыз карарып», деди Гүлнур. Экөө ага карындаш сыяктуу өбүшүп учурашкан соң артка кетенчиктей берип, ал эмди бутунан башына чейин күлө бага карап. «Айтпа Күкүш, андан көрө өзүң кандайсың? Фатима эже кандай?» Жакшы, кириңиз». Баягы эле калыбында шып тиктеп жаткан Фатиманын жүзүн Алим киргенде жылуу жылмаюу аралап, булдуруктап бир нерселерди айткансып, төшөк алдынан сереңдеп оң колу чыга түштү. «Кандайсыз, Фатима эже?» деген суроосуна ээги билинер билинбес ийкелгенсиди. Эжем кадимкидей оңолуп калган турбайбы? Жакшы. Ооба, буюрса оңолуп келе жатат. Экөөбүз кадимкидей бири-бирибизди түшүнүшүп, сүйлөшчү да болдук. Сага дагы жакшы болгон турбайбы, жалгыз зерикпей? Аны айтпаңыз. Алим айылдан ала келген эт, сүт, курут, сары май сыяктуу базарлыктардын үстөл үстүнө жайнатканда Гүлнур чебеленип жиберди. «Байке, биз ооз тийсек эле болду. Үйүңүзгө алып барыңыз. Мунун баары силерге. Ала бер». «Кой, болбойт, үйүңүзгө алып барыңыз». Гүлнур, мен үйүмө бара албайм, баргым да келбейт». «Эмнеге бара албайсыз?» «Мен аяктан кетип калгам». «Кандайча кетип калгансыз?» «Кадимкидей эле кетип калгам». «Эркекче эч нерсе албай. Ажырашабыз го». «Кап, байке, жаман болуптур. Өткөндөгү ызычуудан кийин да, Жок, буга сенин тиешең жок. Өзүбүзчө эле таарынышып кеттик». «Бир таарынышып эле ажырашам дей бересизби? Кой, үйүңүзгө барыңыз. Сизди сагынышып, ал таарынычтарды унутуп деле калышса керек». «Жок, кеп ал таарынычта эмес. Кеп менин андан көңүлүм калганында болуп жатат. Ошол үчүн айылга кетип, эми Орусияга карай аттанганы жатам». «Ооба, өткөндө айтпадыңызбы? Кетип бара жатам десеңиз, мен ага көп деле маани бербептирмин. Жакшы барыңыз дегенге да жарабаптырмын». «Эч нерсе эмес. Анан ал күнү, анын эртеси дагы үйгө келбесеңиз, анан бир кызыктай болуп, каап алыска кетип жатса узатканга жарабаптырмын» деп өкүнүп телефон чалсам өчүк экен. Эч качан өчүрчү эмес эле бирдеме болгонго деп жүрөгүм түшүп калды. Анан күнүгө 2 маал чалып жаттым. Сизге аябай көнүп калыптырбыз. Эми эч жака кетпеңизчи. Тынч эс алайын дедим, Күкүш. Бирок мен бир жумадан кийин Орусияга кетпесем болбойт. Антпесем бияктагы жашоом болбой калды. Баса белек кандай жүрөт? Соодасы кандай анын? Каяктагы сооданы айтасыз? Аныңыз кайра ичип алган? Ия, эшектесе. Энеси биякта минтип жатса, кайсарын айтчет? Сиз кеткенден кийин эле баштады окшойт. Алгач кичине жыттанып келип жүрдү. Анан акырындан мас болуп келе баштаганда гана дүкөндүн ачкычын алып койдум.
Үйгө бир да тыйын алып келген жок, соода болгон жок деп эле. Ал акмак кайда жүрөт азыр? Мен ага ишенип жүрсө, билбейм, кеткен эртең менен. Сага тийишкен жокпу анан? Жок, Фатима эже экөөбүзгө көрүнбөгөнгө, билинбегенге аракет кылып жатты. Бирок мастык деген мастык да, билинбей койгон жок. Билесизби, Фатима эже дагы ал мас болуп келе баштагандан баштап эле тынчсызданып, оңолгонго аракет кыла баштады окшойт. Байкуш, анан кантсе да, эне да. Ошо эненин баркын билбеген эшек болуп жатпайбы? Сизден коркконунан эле ичпей жүргөн окшойт. Эртерээк аны таап сопу кылбасаңыз болбой калды. Сопу кылганда да кандай кылам аны, андай акмакты, дегени менен Алимге Гүлнурдун бул сөздөрү майдай жагып калды. Анткени ал ошенткен сайын көптөн берки Гүлнурду белектен кызганганы көкүрөгүнөн бөксөрүп бара жаткансыды. Жаман оюнда аны да жамандаса деп тиледи. Кызганычындагы экөөнүн түндөсү биригип алчу жоруктарына ишенбей бара жатты. Ал ан сайын Гүлнур көзүнө периште көрүнүп, баркы көтөрүлдү, тазалыгына ишеними артты. Чай ичип алып, Гүлнурдун аны издебей эле коюңуз, өзү эле келет дегенине болбой айлана тегеректен белекти карады. Бирок таппады. Гүлнур айткандай эле 1 сааттай өткөн соң эшик шыңгырады. Алим туруп ачайын деп бара жатып бир ой менен токтой калды. Эгер экөөнүн ортосунда бирдеме болсо, тиги мас неменин сөздөрүнөн билинет. Ал менин бар экенимди да билбейт эмеспи? Деп экөөнүн сүйлөшкөндөрүнө кулак түрдү. Эже, кечирип коюңуз, мен кечириңиз, аракты эми токтотом, апама айтып коюңуз, эже, деп мас болсо да күнөөсүн сезген белекти Гүлнур жеңинен жетелеп, аста, Фатима эже угат, деп акырын айтып, Алим отурган бөлмөгө киргизип жиберди. Белек түп-түз кирип келип эле диванга суналды. Өпкөгө бир коюп, анча-мынча эмдеп домдоп коеюн деп турган Алим караган бойдон туруп калды. Гүлнурду эжелегенинен жазбаган анын кебинен эч шек албай, кайра өз күнөөсүн сезип келип, тынч жатып калганына жини тарай түштү. Канчадан бери бел суутпаган жаны, коңшу бөлмөдө сүйгөн аялы жатса, кантип тынч уктайт? Ошентип түн бир окумга чейин уктай албай жатып, көшүгөн жаны эртеси кеч ойгонуп, ышынып тура албай жатса, белек акырын туруп, эки жакты элеңдей карап, бөкчөңдөй басып, эшикке карай бара жатат. «Эй, токто!» деп кыйкырып жиберди эле Алим белек ток ургандай немедей селт чочуп, ордунда селейди. «Эй, эшек, сенин эркиң 2 ай адам болгонго араң жетеби? Эмне ичесиң?» Тилин жутуп алган немедей оозунан эч кеп чыкпай, жер караган ага жетип барып, жакасынан бир силкип диванга отургузду да: «Отурма мындай. Эшикке чыгам, арак ичем десең өлтүрүп таштайм», деп ызырынды. 100 грамм арак көзүнөн учуп, баш оорудан кыйналып, тар бөлмөдө жанын коерго жай таппай чабалактаган немени тим кой, кыйналсын, өкүнсүн, арак ичкис болсун, деп жөн койгон Алим 2 саат өткөн соң гана аракечтиктен дарылаганга киришти. Дүкөндөн арзан арактан бирди алып келди да 100 грамм куюп, башын жазып, ысык шорпо берди. «Күкүш, бул аракты бекем кат, азыр жетиштүү болду. Кечинде да 100 грамм куюп берип коюшубуз керек. Ошентип акырындан аракка болгон көз карандылыктан алып чыгып кетишибиз керек», деди. Алим белекке антип камкордук көрүп, арагынан айыктырайын деп жүрсө, Гүлнур дагы өзүнө камк көрүп жаткан экен. Түштөн кийин кечээ күнү айылдан ала келген баштыктарын колуна карматып: «Байке, үй бүлөңүзгө барыңыз», дебеспи? «Гүлнур, мен айттым го сага, бара албайм деп. Же сен мени кубалап жатасыңбы? Жакпасам жөн эле айт да», деп бул күтүүсүздүктөн улам кызаңдап кетти. «Байке», деди анда Гүлнур токтоо гана. «Сиз билесиз да, бул үй сиз үчүн дайыма ачык экенин. Канча жашасаңыз деле боло берерин. Бирок үй бүлө деген ыйык, аны бир таарыныч менен бузуп коюуга болбойт. Барыңыз дагы эч нерсе болбогондой эле үйүңүзгө кириңиз. Үй бүлөңүз менен учураша бериңиз. Алар деле сизди сагынып, аялыңыздын таарынычы тарагандыр. Анан эч нерсе болбогондой эле жашап кетесиздер деп ойлойм. Мен сизге жакшылыктарды гана каалайм. Ошон үчүн ушинтип жатам»,
деди эле Алимдин оозунан кеби түшүп, бул жүйөлүү кепке орунду жооп бере албай туруп калды. Болуптур, деди Алим бир тынымдан соң. Бул аялдын адамкерчилигине, акылына дагы да баа бере. Барса барып учурашып келейин, деп кийинип алып жөнөп калды. Кызы мээримди сагынган ал кечке жакын барып, аны бакчадан алып, сагынычын жазып, ойнотуп, таттуу паттуу оюнчук алып берип, анан үйгө жеткирип коюп келсемби, деп жатты эле аны Гүлнур тездетип жиберди. Ата! Деп чуркап келген кызы кучак жайып отура калган өзүнө бой уруп, бышактап ыйлап жиберип, төшүн сүзүп шуулдата жыттап, солуктаганда Алимдин дагы көзүнөн жашы тегерене түштү. Байкуш наристеде эмне күнөө? Менин сүйүүм, таарынычым, кредитим, толгон токой көйгөйлөрүм менен апасынын иши, кызганычы, таарынычы менен иш эмне мунун? Андыктан наристе эмнеге жабыр тартышы керек? Балалыктан бактылуу күндөрүн бейкапар сүрүп беймарал жүрүшү керек эле да. Ата-энесинин жосунсуз жоруктары үчүн минтип көз жаш төгүп, өзү менен энесин күнөөлөөгө кудуретсиз наристени бооруна кыскан Алим такси кармап Букеш иштеген райондук сотту карай айдатты. Апаңдан ачкычты алып чыга кал, деп мээримди киргизип жиберди да, ал апасына өзүнүн келгенин сүйүнчүлөп, кубанычын тең бөлүшүп, ачкычты алып чыккыча таксини кармап турду да үйүн карай айдатты. Алар үйгө деле көп кармалышкан жок. Дубалда илинген машинасынын ачкычын алышты да, сагынышкан ата менен кыз эми өздөрүнүн унаасы менен шаар кыдырып жөнөштү. Алим машинасындагы сагынып калган экен, жыргап айдап бара жатты. Тим эле баягы бейкапар жүргөн кездериндегидей сезди өзүн. Бишкектин балдар ойноп эс алчу мерчемдүү жерлеринде кызын ойноткончо өз жүрөгү менен өзү кеңешип, кандайдыр чечимдерге келген Алим түн бир топ болуп калганда үйүн карай айдады. Ал арада баяк кызы кабинетине чуркап кирип, атасы келген сүйүнчүлөп, ачкычты алып кеткенден кийин бат эле ишин жыйыштырып үйдү карай шашкан Букеш аларды үйдөн таппай, машинанын ачкычы жоктугунан улам сейилдеп кетишкендерин билди да, дегеле сыйлуу конок тосчудан бетер даярданып кирди. Букеш Алим үйдөн эч нерсе албай машинасын айдап чыгып кеткенинен кийин 2-3 күнгө чейин баягы ыза болгон кызганычынын күүсү менен мурдагысындай эле жүрдү. Бирок Алимдин жоктугу күндүм жашоосунан сезилген сайын жаман боло баштады. Анын баркын билип, бош калган ордунан аңылдап муздак илип келип жаткансыды. Алимдин кетип бара жатканда кечирим сураганы. Кечирбесең мен дагы кечирбейм, деп эч нерсе албай үйдөн чыгып кеткени кандайдыр Букештин өзүн ыңгайсыз сездирип, мындан көрө сөгүп сагып, мүлк талашып кетсе, андан көңүлү ого бетер калып, абийир соту өзүн минтип жебей жеңил өтмөк эле. Анын үстүнө 1-2 сырдаш курбуларына Алимдин тигинтип кетип калганын айтты эле. Алар: бекер кылыпсың, эркектин баары эле ойнойт, бир жолкусун жөн эле көтөрүп койсоң болмок экен. Муну менен сен өзүң кайрадан эле аны ойношунун төшөгүнө салып берип койдуң да. Антпей кайра аны кечирип, жароокер мамиле кылып имерсең ансыз да өкүнүп, абийири чыдатпай турган эме көзгөрүнө жүгүнүп бербесе да көңүлү ийип бербейт беле, дешип өкүнүчүн тереңдетип жиберишкен. Ушуга кошул ташыл боло көп жылдап Алимге көнүп калган жаны кеч кирген сайын аны тымызын күтүп, кадимкидей эч нерсе болбогондой болуп кирип келчүдөй сезилип, жаш баладай ишенчээк үмүттөрүн алдай албай келе жаткан. Ушундай байланышы өнүккөн заманда Алимдин дайынын билиш үчүн ары жак, бери жакка чалып жатып, 3 күндөн кийин айылдагы абысындарынан Алимдин аякка барганын, 15 күнчө эс алып Орусияга кетерине чейин билген эле. Ошол бойдон абысындары менен байланышын үзбөгөн Букеш алардын чалуусу боюнча Алимди кечээ күтүп, келбегенинен улам кайрадан кызганычтуу сезимдерине алдырганы менен болбой эле сагынычына жеңдирип, бүгүн да күтүп жаткан болчу. Эми минтип кызын бакчадан алып,
үйгө келип машинасын айдап чыгып кеткенинен кийин Алимдин кайтып келгенине ишеничи артып, жигитин күткөн жаш кыз сыяктуу күйөөсүнө жагыштын бардык амалдарын жасап кирди. Алим жакшы көргөн ашты демдеп койгондон кийин үйүн бир сыйра иреттеп жиберип, өзүн жасалгалагыча шашты. Алим менен жашаган 16 жыл ичинде эч качан аны минтип күтүп, жагыштын далбасасына түшпөгөн. Ошондой зарыктырган мүнөттөрдүн биринде эшик какпай эле бооруна көп таттуулар менен жаңы куурчак көтөргөн кызы Мээрим кирип келди да: "Апа, атам келбедиби? Ал мени бакчадан эми дайыма алып кетип турам деди", деп бүгүнкү атасы менен барган жактарын божурап айта баштады. Кулагы кызында болгону менен эки көзү каалгада болуп, көптөн бери көрүшпөгөн күйөөсүн кандай тосушту билбей турду. Бирок машинасын гаражга киргизип, "Мына кирип келет" деген күйөөсү 10 мүнөт өтүп кирбей, 20 мүнөт өтүп кирбей койгонунда шашып сыртка чыкса эч жан жок. Машинасын айдап алып кайра кетип калдыбы деп гаражга барса, дарбазасында ачкычы сайылып туруптур. Бирок ичинде свети өчүк экен. Ачса машина ордунда туруптур. Эч нерсеге түшүнбөй, жарыкты күйгүзсө, машинанын үстүндө анын ачкычы жатыптыр. Алимдин кетип калганын дароо билген Букеш, "Балким кеткен эместир" деген акыркы үмүтү менен сырткы дарбазага жетип барса, ал ачык экен. Шалдая туруп калып, ошондо гана Алимди жоготуп алганына ишенип, буркурап ыйлап жиберди. Бул учурда кызын "Азыр кирем" деп алдап үйүнө киргизип жиберип, буга аябай ичи сыйрылгандай болгон Алим Фатиманыкына жетип калган эле. Гүлнурдун өзүнө мамилеси жакшы жагына өзгөрө түшкөнү, белектин ичип алганы, кызынын сагынычы аны Орусияга кетем деген оюн эканчы кылып койду. Анын үстүнө кредиттин 4-чү төлөмү да жакындап, акчаны санаса баягы таксовать этип тапкан 15 000 сому, анан инисинин берген 50 000 сому бар экен. Анан дагы 1000 сомдон ашыгы кемип кетиптир. Орусияга билет алмак тургай акча кредитке керектиги бушайман кылган Алим ошентип үйгө көңүлсүз кирди да, жаңы эле туруп баш ооруп отурган Белекке бурк этти. "Бүгүн жакшылап эс ал, эртең базарга чыгасың". Алимдин үй бүлөсүнүн кайра келе бергенин көңүлсүз маанайынан түшүнгөн Гүлнур аны жал-жал карап алып кечки тамагын үстөл үстүнө кое баштады. Алим Белекке кечки дарысы катары 100 грамм куюп, өзү да бир куюм бастырып алды. Мындан анын көңүлү деле көтөрүлгөн жок. Ичин кызыткан ал арак кайра дагы ичкисин келтиргени менен ичпеди. Белекке "Ичпе" деп акыл айтып жатып, өзүнүн ичкенин Гүлнурдун алдындагы осол жорук катары көрдү. Анын бүткүл ой санаасын азыр кредитти кантип төлөйм деген гана суроо ээлеп, бул жашоосундагы эң бир чоң максат сыяктуу сезилди. Мына азыр чыкылдап саат жылган сайын кредит төлөөчү күн жакындап келе жатканын, аны эч качан артка жылдырып кечиктиргенге болбосун ойлогон сайын заманасы куурулду. Эртеси Белекти базарга жеткирип, "Аны ичсең өлтүрөм" деп зекип коюп, баягы мамлекеттик кызматта иштеген досунун көптөн бери токтоп турган эски Аудисин сурап алып таксовать этип акча тапмай болду. Ошентип күндөр өтө берди. Досунун эски машинасын 2 күн дегенде араң оңдоп, айдап чыгып акча таба баштагансыды. Белек өзүнүн тикирейген көзөмөлүнүн астында акырындан өзүнө келип бара жатты. Контейнерде товар үйүлүп жатканы менен соода жүрбөгөн соң, акчага айланбагандан кийин алардын баасы бир тыйынча да болбой, жайга ылайыкталган кийимдер кышка жакындаган сайын мөөнөтүнөн өтүп, ого бетер соода артына кетти. 4-чү төлөмдүн жетпеген 15 000 сомунун 5 000 сомун Белек экөөлөп эптеп чогултушуп, 10 000% алып кутулушту. "Мунуго иним берген. Орусияга кетчү акчам менен жаптым. Эмкисин эмне менен жабам?" деген ой көңүлүнөн кетпеген Алим күнү түнү тынбай иштей баштады.
Ушул арада Гүлнур менен Алимдин мамилеси кыйла эле жакындашты. Бири-бирин көз караштарынан эле түшүнүшүп, бир караган билбеген кишиге эрди катындай эле көрүнүп калышты. Гүлнур Алимдин кийим кечесин кирдетпей, күнү келсе күн, түнү келсе түн, ысык чай, тамагын алдына коюп, жароокер мамиле кылса, Алим дагы ага жараша оозунан чыккан өтүнүчүн аткарганга шашып, азык-түлүк жагынан кемчил кылбады. Гүлнурдун өзүнө кайдыгер эмес экенине жылуу мамилесинен, көз карашынан байкаган Алим ичинен кымылдап, сыртынан кудуңдап сүйүнүп, аны менен сүйүү сөздөрүн айтышып, төшөктө биригишчү күндөр алыс эмес экенине ишене баштады. Гүлнур болсо дал ушундай учурлардан качты. Аны Алимдин үй бүлөлүү экени, алар менен жашабай калганы менен бир күнү болбосо бир күнү аялы менен жарашып аларынан чочулады. Гүлнур анткени менен дайыма Алимди үй бүлөнү сактоого чакырып, аялы менен жарашууга үндөп, аларга жардам берип, кызына жолугуп туруусун өтүнүп жүрдү. Экөөнүн минтип бир үйдө жашап жаткандары ушак болуп узарып, тааныштар экөөнү төшөктөш кылып тынышып, бул эбак эле букешке жеткендиктен ал кайрадан албууттанып, айласы жоктон гана жетип келип чыр сала албады. Алим кызына күнүгө барып тура албаса да, бир жумада 2 жолудан жолугуп, сагынычтарын жазып жүрдү. Гүлнур менен мамилеси жакшырганы, Алим Орусияга кетем деген оюнан кайтты. Аяка эмес, кредитке акча жок болуп, жакшы жумуш таптым, кел деген досуна бара албасын айтты. Белек кайрадан оңолуп, дегеле арак аттууну оозуна албаган сыяктуу зыңгырады. Уулу минтип оңолгону Фатимада көп тынчсызданбай калды. Ошентип күндөр өтүп жатты. Күндөр өткөн сайын кредиттин 5-чи төлөмү жакындай берди. Шаштырып такымдай келди. Жан талашып жүрүп 30 миңге жакын сом чогулткан экен, ага белектин 5 миң сомдон ашык акчасын кошкондо 35 миң нак акча болуп, дагы 45 миң сомдой табыш керек болуп турду. Эртең кредит деген күнү Алим кечке акча издеп суй жыгылды. Ал эмес, баягы кызматта иштеген досу дагы жардам бере албады. Такыр айла кетип бара жатканда Орусиядагы досуна чалып, 1 айлык мөөнөт менен 50 миң сом сурады эле ал. Анча акчаны дароо эле сала албайм да. 2-3 күн эртерээк айтпайт белең, деп кайра өзүн күнөөлөп, бүрсүгүнү салайын, деди да телефонун өчүрүп салды. Кечиктиргенге болбосун айтайын деп бара жатып, телефондун түтүлдөгөнү гана угулуп калганда Алим чындап ызаланып кетти. Өмүрү мындай абалда калган эмес. Минтип эч кимден жалдырап карыз сурабаган Алимге досунун болуп туранда дегенге жарабай телефонун өчүрүп салганы катуу эле тийди. Башка жай күндөрү болсо, же зарылып карыз сурабаса кайра чалып алып, сен эмне кыйын болуп калгансыңбы, деп сөкмөк. Азыр эми айла жок. Анын бүрсүгүнү салам дегенине шүгүр кылып, ишенип бүт тааныштарынан тартынбай эле бүрсүгүнгө чейин 45 миң сом берип турчу, деп карыз сурады. Бирок баары тең эле сүйлөшүп алгансып, жоктон башканы айтышпады. Өзү антип жатса касиет чалып алып, айланайын, Алиш, кредиттин тең жарымы жок болуп жатат. Сенде ашыгыраак акча болсо кошо турбайсыңбы, дебеспи? Эй, эже, мени көрүп, билип туруп эмнеге ушинтесиз? Сиздикин эмес, өзүмдүкүн толуктай албай жатам. Эртеңкиге эмне болсо да таап коюңуз, деп катуу айтып, телефонду өчүрүп салганы менен кайра айласы кетип турган немени какканына өкүнүп калды. Эмне болсо ошо болсун. Эртең төкпөсөк пул жардам компаниясы банкрот болуп кетмек беле. Бүрсүгүнө акча келсе төгөрүмүн, деген чечимге келип үйгө кайтты. Кирсе, Гүлнур Фатиманы тамактандырып жатыптыр. Анын башына бийик жаздык коюп, эзиле бышкан кесмени балача жедирип жаткан экен. Гүлнур Алимдин кирген шарпасынан артка кылчая берип, таптыңызбы, деп сурады. Жок, эч ким бергидей эмес. Кап, эми эмне кылабыз я? Билбей калдым. Ушул кредит деген бир бале болду го. Кайдан ала калдык эле аны?
деп оорулууга эңкейип тамагын берейин десе, Фатиманын оозу кымтылып, көздөрүндө тынчсыздануу белгилери пайда боло түшүптүр. Азыр эле көңүлдөнүп ичип жаткан тамагын баш чайкап ичпей койбоспу? Негизи мындай оорулуу турмак соолордун жүрөгүн ооруткан маселелерди, ушундай көйгөйлөрдү Фатиманын бөлмөсүнөн сүйлөшүшчү эмес эле. Бул жолу байкабастык кылгандарына өкүнө түшүп, экөө тең аны тынчтандырууга дал басташты. Эже, ичиңиз, камсанабай эле коюңуз, бизде баары жайында. Эже, эч тынчсызданбаңыз, өзүңүздү аяңыз. Бирок оорулуу буга болбоду. Башын чайкап, булдуруктап бирдемелерди айткысы келип, оң колун өйдө көтөрүп асманды көрсөткөнсүдү. Эмне болуп жатат? Жөөлүй баштадыбы? Кайдан гана оңбогон кредитти мунун көзүнчө айта калдык эле, деген экөө айлаларын таппай Фатиманы тынчтандыра албай жатышты. Жарым саатка жакын ушинтип чабалактаган Фатима бир кезде шайы кетип жатып калды. Анын колу буту шалдайып, булдуруктаганга да алы келбей, бир гана көздөрү кадимкисиндей жалдырап, каш кирпик каректери менен шыпты көргөзгөнсүп жатты. Энеси тынчсыздана баштаганда эле кирип келип чебелектеген белек «Энем азыр өтүп кетет го» деген ойго кептелип ыйлап жиберди. Гүлнур болсо чындап эле асмандан түшүп келе жаткан жан алгыч көрүндүбү деп чочулаган ойдо коркуп турду. Мына тез жардам чакырчудай белен турган Алим оорулууну түшүнө албай, эмнеге кредит тууралуу кеп козголгондо эле оорусу козголуп кетти? Демек баарын түшүнөт турбайбы байкуш? Кап, бул жерде ал жөнүндө сүйлөшпөй эле койбой, деп окчунтурду. Энтиге дем алып, дагы жарым саатча жатканынан кийин Фатима кайрадан эле шыпты көзү менен көргөзүп, бирдемелерди булдуруктады. Колун төшөк алдынан чыгарып бирдеме сурагансыды. Мындан улам Алим ал жөөлүбөй эле бир нерсе айта албай жатканын болгулоду. Эмнени айта албай жатышы мүмкүн? Эгер айта албаса, эптеп жаза алаттыр, деген ойдо башка бөлмөгө кирип, кагаз, калем алып келди да, башын бийиктетип дээрлик отургузушту. Кагазды алдына жазышып, калемди колуна карматышты. Арбайып арктаган манжалары менен калемди калтырай кармап, Фатима «А» деп жазып токтоду да, колун жазып жиберип, азга тынып, ушундай убара менен бир кезде чоң-чоң кылып акча деген сөздү окшоштуруп жазды. «Акча дейби?» деп үчөө бири-бирин карап туруп калышкандарында Фатиманын калем кармаган колу кайрадан кыбырап «Бар» деген сөздү жазды. «Акча бар дейби?» деп үчөө тең жарыша айтып алышты да бири-бирин карап туруп калышты. «Үйдө акча бар окшойт», деген Алим Фатимага тигиле берип, ал көзүнүн төбөсү менен шып жакты ымдап жатканын байкады. Шып болсо ак, 4 чарчы, майда кооз оюулары бар, жука пенопласт аттуу материал менен кооздолуп чапталган эле. Ушул 4 чарчыларды кунт кое караган Алим алардын так эле Фатиманын үстүндөгү бирөөсү башкаларга караганда кичине кирдей түшкөнүн байкады. Ашканадан бычак алдырган Алим анын учун ошол 4 чарчынын алдына кичине сайып киргизип, чаптаган желимди акырындан айланта кесип, кылдаттык менен акырындан ылдый тартты эле. Бир жагына кыйшая түшүп жабышкан жеринен 4 чарчы ажыраганда Алимдин төбөсү ылдый жалаң 1000 сомдуктар күзгү жалбырактардан бетер жаап кетпеспи? Бул күтүүсүздүктөн улам кубанарын, таң каларын, эмне дээрин билбеген үчөө Фатиманын төшөгүнө түшкөн акчалардын кайсы бирин кармарды билбей кайсалактай беришти. Бул Фатиманын каткан акчасы экенин түшүнүшкөндө Белек менен Гүлнурдун көзүнөн жаш куюлуп, Алим чөгөлөй калып Фатиманын колунан кармап, бетинен сүйүп: «Рахмат эже, рахмат, куткардыңыз» дегенден башка сөз таппай турду. Эстерин жыйып, жайнап жаткан акчаларды чогултуп, санап чыгышса туп-туура 99 000 сом болуп чыкпаспы? Кыязы байкуш Фатима эже баягы кредит алгандарында эле 1000 сомун өзүнө ырымдап керектеп, калганын чып-чыргасын коротпой алып келип, «Белегим үйлөнсө керек дейин,
деген ойдо өзү жатчу керебетинин так төбөсүнө ушинтип катып койгон окшобойбу? Атаң көрүү, ушундай болорун ким ойлоптур? Бүгүн кечке тетиги чоң кызматта иштеген, Орусияда соода кылган, Бишкектеги бүт тааныш досторунан чыкпаган акча төшөктөн 4 айдан бери тура албаган бир байкуш кемпирден табылганын карабайсыңбы? Майрамдык маанай бүт үй бүлөнү каптап, ал тургай жаны кыйналып жаткан Фатиманын жүзүн жылмаюу уялап, өзүн бактылуу сезгенсиди. Алып келчи, дасторконду жайнатчы, деп Гүлнурга 1000 сомдукту карматкан Алим жана катуу айтып шагын сындырдым окшойт, деп касиетке чалып, эже акча табылбай жатса камтама болбоңуз, жетпегенин мен кошом, андан көрө азыр биздикине келе калыңыз. Сизди көрсө Фатима эже сүйүнөт, деп аны да чакырды. Орусиядагы досуна чалып, дос, рахмат, акчаны жөн эле кой, деп өзүнө жараша мамиле кылып, болуп турду айтпастан өчүрүп койду. Ал түнү бул үй бүлө, бул кредит бириктирген топ бир далайга чейин гүлдөп, өздөрүнчө майрам кылышты. Фатима эжеге ден соолук каалашып, өздөрүнүн иштерине ийгилик тилешти. Эң негизгиси кредиттен кутулуп, жай жашоо өткөрсөк жакшы болот эле деген сөздү улам айтып, тоско да кошуп кобурап жатышты. Ошентип көңүлдү эзген көйгөй заматта чечилип, ал тургай акыркы 6-чы төлөмдүн дагы тең жарым акчасы табылып калды. Бирок бул ал деле оңбогондой акча. Карыз кыстап кирип келсе, 40 000 сом турмак 40 сом таба албай каларды ойлогон Алим бел чечпестен кайрадан жаман Аудини айдап, түбү жок акчанын артынан кубалады. Ушул төлөмдөн кутулуп алса, анан Гүлнурга сезимин билдирип, чогуу чаран өмүр сүрүүгө колун да сурашты ойлонуп, тилек кылып койду. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Белекке да аял караштырып, бир эрден чыккан жубан болсо да баштарын бириктирип койсо, ал Гүлнурдай болуп Фатиманы карап үйдө отурса, Белек соодасын кылса, оокат кылып кетишер беле. Эң негизгиси, Белек ичип албаса эле, алган аялы эстүү болуп, Гүлнурдай болуп, Фатиманы жакшы караса эле, борбордо өз үйү бар немелер батирлеп жүрбөгөндөн кийин жакшы эле жашап кетер. Белектеги сооданы өздөштүрүп калды, дегендей ойлорго кептелген Алим. Алар антсе биз Гүлнур экөөбүз чакан тойчук өткөрүп баш кошуп алсак, эл барган Орусияга биз деле барып иштеп, бутка туруп кетер белек, деген таттуу ойлорун уланта ойлойт. Ошентип күндөр өтүп, күргүчтөп, жуманы жаратып, жумалар жумаланып отуруп, айга жакындады. Жан талашып иштеген Алим мурунку төлөмдө алган 10 000 сом проценттен кутулуп, дагы 20 000 сомдой чогултуп койгон экен. Дагы 10 000 сом табышы керек болуп турду. Ошентип эртең кредит деген күнү мусапырдын кейпин кийип, кайырчылык сезим менен кимден карыз сурашты ойлонуп, бирок эч кимге батын албай жаман машинасын калдырата айдап, каңгырап иштемиш эле эте көчө кыдырып жүрө берди. Кимге чалсам, деп улам карап коюп жаткан телефону кыңкылдап иштеп кеткенинен караса, Белек чалып жаткан экен. Дагы эмне болуп кетти, деп жүрөгү болк этип алса, Белек кубанычтуу үнү жаңырыктабаспы? Байке, саттым баягы апамдын кымбат костюмдарын, сатпадымбы? Я, баягы 7 000 сомдуктардыбы? Андайдан 4 эмес беле? Ооба, 4 тең саттым. Я, 4 теңби? Ооба, дагы барбы? Деп сурашты. Азамат, жарадың ишке досум, жарадың. 7 жерде 4 28, деп шак эле түшкөн акчанын эсебин чыгара калган Алим базарды карай салып уруп жөнөдү. Жетип барса дегеле эрдик кылып койгонсуп, Белек барбалаңдай күлүп турган экен. Аны салып алып, дардалаңдаган бойдон үйдү карай жөнөштү. Минтпегенде кантмек? Жана эле кимден жалдырап карыз сурайм деп турду эле, эми минтип сооданын берекеси болуп чөнтөккө 28 000 дүң түшүп калып жатса. Жолду ката дүкөнгө бурулуп шампан, арак, торт, салат-палат, таттууларды алды да үйгө экөө шадыраңдай кирип барышып,
дасторконду жайнатышып, шампанды тарсаттырышып, ушул көбүрүп жабырган ичкиликке көбүртө жабырта тоз сүйлөп калды Алим. Кымбаттуу карыздаштарым, деп бир жагына эч нерсеге түшүнө албай турган Гүлнурду алып, экинчи жагына өзүнөн кем кубанбай турган Белекти алып, колундагы ичкиликти үстөлгө кое салып, эки колдоп экөөнү кучактай калып, мен силерди бүгүн тоодой жүктү үстүбүздөн алып ыргытып, чыныгы бактылуу, эч санаасыз адамдардын катарына кайтып келгенибиз үчүн куттуктайм. Мен силерди кредит деген көңүл оорусунан айыкканыбыз үчүн куттуктайм. Мен силерди кредит деген Кудайдын чоң сыноосунан татыктуу өтүп кеткенибиз үчүн куттуктайм. Үчөөбүз тең азамат экенбиз. Сен, Гүлнур, Фатима эже, сага эч ким болбосо дагы аны татыктуу карап, өз кызынан ашыкча кам көрдүң. Сен, Белек, ушул кредитти төлөш үчүн өмүрү кылбаган ишти кылып, ал ортодо арак деген эч ким жеңе албаган душманды жеңдиң. Өзүңдүн көңүлүң бийик эркиң болбосо, менин коркутканыман эч нерсе чыкмак эмес. Анан Фатима эже ооруп төшөктө жатса да баарыбыздан азамат экен. Бийик эрки менен кредитти ашык менен кайрып бере алды. Баарыбызды өз үйүнө батырып бакты. Болбосо батирге канча акчабыз кетет эле. Акырында өзүм жөнүндө айтсам, бул насыяны алып жатканда чынында көпкөн бирөө элем. Менде баары бар болчу, баары жайында болчу. Үйүм, машинам, үй бүлөм дагы бүтүн эле. Азыр эми алар жок болгону менен силер барсыңар, алтындарым. Силер мени дайыма түшүнөсүңөр, деп ойлойм. Анткени бул кредит кыйынчылыгында бирге сыналып, бирге жеңип, бир туугандай болуп калдык. Ал эми бизди ушундай кыйынчылыкка кептеп кеткен Гүлбарга эч кандай каалоом да, каргоом да жок. Аны Кудайга койдум. Мейли 120 000 карызын жүк кылып, Абийир сотунда жашай берсин. Кымбаттуу бир тууган карыздаштарым, ылайым мындан ары карыз болбойлу, ойлогон ой тилектерге жетип бактылуу бололу. Ошол үчүн мына бул шарапты аппак алып жиберем. Мен дагы, деди Гүлнур кичине толкундана түшүп, мен дагы сиздин бийик адамгерчилигиңиз үчүн, жигиттигиңиз үчүн, мындан аркы келечегиңиз үчүн, бактыңыз үчүн ушуну көтөрөм, деди эле Белек дагы ыраазычылык келтирер ыңгай келгенин билип сүйлөгөнчө шашты. Байке, эже, сиздердин жакшылыктарыңарды апам экөөбүз эки дүйнөдө тең унутпайбыз. Мен ким элем? Бир аракеч элем да. Көтөрмөлөп адам катарына кошуп койдуңуздар. Апам экөөбүздү сиздер сактап калдыңыздар. Ыраазымын сиздерге, деп жашып кетти. Ушинтип бири-бирине ак тилектерди арнашкан үчөө шатыра шатман түшө эми дасторкон жайылган үстөлдү Фатима эже жаткан бөлмөгө көтөрүп киришип, кайрадан отурушту улантышты. Оорулууга жаман таасири тийбеш үчүн жалаң гана жакшылыктарды айтышып, көйгөйлөрдү унутуп коюшкансыды. Жакшы маанайдагы бул үчөөнө жылмая карап, күлмүңдөгөн көздөрүнөн кубанычтын жашы тоголонду Фатиманын.